Саламатсыздар, урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Бүгүн цензурасыз сөз кыла турган темабыз бул бакдарак, мөмө жемиш жана багбанчылык. Соңку учурда ушул Кыргызстан аймагында багбанчылыкты өнүктүрүп, бактарак тигип, ошондо мөмө жемиштерди чогултуп алып, мындан экономикалык пайда көрсө болот деген идеялар айтылып келет. Бул идеялардын авторунун бири Борбор Азия Багбандар биримдигинин төрагасы Абдулла Ташиевден чыгып келет. Андыктан ушул багбанчылык, бак тигүүнүн оош кыйыштары тууралуу кененирээк сөз кылуу үчүн сизди чакырдык. Студиябызга куш келиптирсиз. Assalamu алейкум. Биринчи эле суроо ушундай болсун да. Мынакей, канча жылдан бери ушул багбанчылык, бактаракты өстүрүү боюнча айтып келатасыз? Кандай майнаптар болуп атат? Анткени бизде кээ бир учурда болот, бир идеяны көтөрүп сүйлөй бересиң, бирок жыйынтык чыкпайт. Сизде кандай болуп атат? Assalamu алейкум. Тугандар, биз 2015 жылдан бери айтып баштадык. 7 жыл болуптур. Май келсе 7 жыл болот да. 7 жылдан бери ушул багбанчылыкты Кыргызстан боюнча жасайлы. Ушудан биринчиден ушул экономикалык пайда табалы. Ошол экономикалык пайданы жалпы ушул Кыргызстан эли бирге тапсын деген идея да бул. Биз деген ушул жаңы баштаганыбызда болгону ушул Кыргызстан боюнча 20 000 интенсивдүү багыттагы көчөттөр сатылат эле. Интенсивдүү багыт кандай болуп калат? Интенсивдүү багыт деген ушул дарактарды ушул клонирование менен чыгарып, анан ошону өзүнүн эрежелерин, агро эрежелери менен кыйыштыруу менен ошол дарактын боюн кичирейтип. Анан жана жапалдаш бойлуу жапалдаш бойлуу жасап туруп, мына ошол жерден аз жерден көп түшүм алуу, интенсивдүү багбанчылык жасоо. Бардык эле жумуштар интенсивдүү болуп атпайбы азыр? Ошондо багбанчылыктын дагы азыр интенсивдүү тармагы чыккан. Мына ошол тармакты биз пропаганда кылып келебиз да. Туугандар, мына мисалы үчүн силер эски дарактарды отургуза турган болсоңуздар, адам болгону 10 тонна эле түшүм аласыңар 1 гектарынан. Ошол 10 тоннанын дагы сатыла турган жарамдуусу 5 тонна болот деп ошентебиз да. 50% майда, анан дагы 50% үстүндөгүлөрү өтө бышып кетет. Тегиз бышпайт да бул. Чоң даракта. Анан чоң даракты дарылоо кыйын, аны бутоо кыйын, анын түшүмүн терүү кыйын. Бул жапалдаш бойлуу ыргалдуу багбанчылыкта дарылаш оңой. Анан буну буташ оңой. Анан бунун түшүмүн терип алыш өтө ыңгайлуу. Ошону элге үйрөткүлө айтабыз, үйрөнгүлө деп. Азыр эми ушул биз баштаганда 20 000 эле, азыр болсо 1 миллион көчөт сатылып атат. Жыл сайын 1 миллион. Бул эми өтө аз Кыргызстан үчүн, Кыргызстан территориясы үчүн бул деген капля в море. Өтө аз бул. Азыр сиздерди колдогондор кимдер болуп атат? Мисалы, жеке ошол эле багбандардан сырткары ошо аткаруу бийлигин айталы, же болбосо дагы бир башка кызматтардабы, мамлекеттик болобу, же болбосо ошол эле бизнес тармагынын өкүлдөрүбү колдогондор барбы? Азырынча бизди карапайым элден башка эч ким колдобой атат. Эч ким, бир айыл чарба министрлиги да бизге көңүл бөлбөйт. Булар эмнени эле айтып атат, эмне эле булар эметет, көңүл бөлбөйт такыр. Анан эгерде мисалы үчүн ошол көңүл бөлсө дагы бара турган болсоң, сенин максатың баягындай сен айткан сөздөрдү укпай эле өзүнүн эле баягы эски баягы рамкасына салгысы келе берет. Ошон үчүн биз айыл чарба министрлиги менен жана башка баягы ошо жергиликтүү ведомстволор менен биз жакшы иштеше албайбыз. Себеби дегенде алардын түшүнүгү биз азыркы сунуштап аткан ыргалдуу багбанчылыкка али жете элек. Чындыгында айтканда, алар билбейби, же болбосо кайсы бир себептери барбы ошого макул болбошко? Макул болбошунун бирден бир себеби булар мурда башка институттарда окуган, башка окуу жайларды бүтүргөн, азыркы багбанчылыкты, жаңы интенсивдүү багбанчылыктын окуусун окуган эмес. Азыркы талаптарга маалыматы жок.
Эми ушул жерден айталы, жогоруда айттыңыз 1 миллион бак келет, бирок ал аз деп. Көчөттөрдү айта турган болсок. Ошол эле маалда адистерди айтып атасыздар, ошол эле айыл чарба тармагындагы адистер али даяр эмес, азыркы талапка жооп бербейт деп. Эми эгерде биз дагы бакты көбүрөөк тиге турган болсок, табигый экосистемага зыян келтире албайбызбы? Себеп дегенде ошо жер астында суулар бар, шамалдын жүрүшүнө таасир берет, суунун көбүрөөк ичип коет балким. Ушул сыяктуу болуп баягы калыптанып келген экосистеманы талкалап зыян келтире албайбызбы? Бул бакты отургузгандан жалаң пайда болот. Себеп дегенде биринчиси бул интенсивный бакманчылык, бул тамчылатуу сугаруу менен сугарылат. Бул суу бир 100 эсе эконом болот. 1 гектар бакты сугарыш үчүн, баягы интенсивдүү бакты сугарыш үчүн, мисалы үчүн 1000 дарак батат, ошого 3 литрден 3 тонна суу кетет. А тескерисинче баягы эски бакты сугарыш үчүн ал жерге эмне 100 тонна суу да жетпейт. Бул деген суу эконом болот. Анан кийин бул ыргалдуу багбанчылыктын бою аябай жапыз болгондугу үчүн шамал системасына такыр таасир бере албайт. Эч бир. Бул деген 25 метр, 30 метр эмес да. Бул деген эң өссө 3,5 метр өсөт. Бул шамалга таасирин бере албайт. Анан бул интенсивдүү багбанчылык болгон жерде биринчиден жердин асылдуулугу жогорулайт. Деги эле бак эккен жерде эле жердин күрдүүлүгү чоңойот. Кыргыздарда жер семиз тапат, семиз жер деп. Семиз, жер өзүнөн өзү семирет. Мына ошол жерде. Анан кийин бактын, эгерде биз бакты көп эге турган болсок, ошол жерде влаганы эмени, бул нымдуулукту бул кармайт өзү. Кармайт дагы, анан биздин ошол республикада бардык жерде баг отургузула турган болсо, кадимкиде биздин ушул Кыргызстаныбызда мына орто чендеринде 4 градуска чейин төмөндөйт дагы, анан кардын жаашы көбөйөт, осадки көбөйөт. Эми азыр биз пайда жактарын эсептедик, плюстарды болду да. Бирок кайсы бир деңгээлде таяктын эки учу бар дегендей кандай зыяндар болушу ыктымал? Эгерде биз жапырт багбанчылыкка кирип кете турган болсок. Жапырт багбанчылыкка кирип кете турган болсок, Кыргызстан байып кетүү коркунучу бар да. Ошол, башка эч коркунуч жок. Байып кетүү бул түшүм сатуу менен. Түшүм сатуу менен, анан кийин баягындай руханий байлык. Эл мына бактын ичине кирип иштегенден кийин элдин саламаттыгы болот. Анан кийин таза тамак жейт. Анан ошонон анан эл өзүнөн өзү көтөрүлүп, баягындай бир дух пайда болот дагы, анан Кыргыз мамлекети бир эбегейсиз бир чоң экономикалык жетишке. Бул деген бакта эле, мисалы үчүн да, ошонун ичинде жүрүп канча окумуштуулар чыгат. Канчалаган физиктер чыгат, химиктер чыгат. Ошентип Кыргыздын акылы толуп туруп, мына кыргыз эли башкача өнүгүп кетиши мүмкүн. Бир эле коркунучу бар, башка коркунуч жок. Азыр биз мындай болуп атпайбы? Экспорт жөнүндө сөз кылабыз. Дайыма экспорт бизде мүмкүнчүлүк ачылып атат, баланча жакка сатканга деп. Анан кийин биздин дыйкандарды карасаң, көбүрөөк эгип алса сата албай чирийт. Азыраак эгип алып туруп экспортко чыгара берсек, өзүбүзгө жетпей калат. Ушул сыяктуу эле баардыгыбыз алма тигип кеттик дейли. Менде 5 тонна бар, сизде 5 тонна бар, бардыгында 5 тонна бар. Кайга сатабыз? Эрмек, азыр биз 40 тоннабызды сата албай эле кыйналабыз. Ооба, Эрмек азыр Бар Азия багбандар биримдиги 2 миллион гектар жердин 1 миллион гектар жерине жаңгак отургузабыз биз. Жаңгак. Бадам, мисте, пекан жаңгагы, фундук жаңгагы өзүбүздүн жаңгак. Кыргыздын жаңгагы. 1 миллион гектар жерге. 500 000 гектар жерге жалаң бадалды отургузабыз. Карагат, морожка, калина, клюква, брусника, ежевика, голубика, облепиха. Мына, ушуларды, крыжовник. Жалаң ушуларды отургузабыз. Экөө тең переработкага түшөт дагы, экөө тең жакшы сатылат. Анан калган 500 000 гектар жердин 300 000 гектар жерине жүзүм кылабыз. Биз жүзүмдү өзүбүз жүзүм менен биз даже 3% камсыз кыла албайбыз. Как раз биздин өзүбүзгө жете турган жүзүм чыгат. Анан калган 200 000 гектар жерине не кылабыз? Өрүк, шапталы, анар, анжир, ошол жей турганыбызды гана. Акча боло турганы жаңгак, бадалды, малина, ежемалина ошолор акча болот. Жүзүмдү жейбиз, калганын болсо өзүбүз жейбиз ошо. Эми бул сиздердин идеяңыздар. Идеябыз, ооба. Эми анча жерди алуу мүмкүнбү? Анча жерди алуу мүмкүн. Азыр Кыргызстанда 3,5 миллион гектар жер бар. Азыр биз 1 миллион
300 000 гектарды иштетип атабыз. 700 000 гектар 1 миллионга жакын гектар ФПС'тин жери бар. Адан сырткары баягы күрдүүлүгү түшүп кеткен, жайлап алып жазылып турган азыр 9 миллион 400 000 гектар жердин 1,5 миллиону күрдүүлүгү кетип калган да. Жок. Ал жерде чөп да чыкпайт, эч нерсе болбойт, майдын аягында курап. Мына ошол жерлерге суу чыгарып, ошол жерлерди бак кылабыз. 3,5 миллион гектар жердин болгону 1,5 миллион гектар жерин биз данга, ошонун ичинде бардык помидор, огурцы, дарбыз бардыгына беребиз. Той чөптөргө малдарга 2 миллион гектар жерди бак кылабыз. Ошол 2 миллион гектар жердин бактын ичинде дагы бизне ошол жерде суу койгондон кийин ал жерге бизне баягы мал жакшы пайдалана турган, анан зыянкечтер жей албай турган той чөптөрдүн арасына отургузабыз дагы. Азыр техника өнүккөн, өзүң билесиң. Азыр түбүнө эле мына кичинекей трактор комбайндар бар, ошодон тележкасы менен акырын оруп туруп, ошонун ичинде дагы тоютка пайдаланабыз. 2 миллион кош түшүм. Түбүн дагы малга алып чыгабыз, малды дагы биз өзгөртөбүз. Малды. Баягындай bir çelek süt бере турган минимум. Ошондой же 2-3 челек süt бере турган чоң малдарды фермада багабыз. Ошол жерге бизне малдарга сонун шарт түзүп беребиз. Эгерде биз мисалы үчүн малдан корунуп туруп, ар бирибиз мисалы үчүн 1 гектар жерге $2000 кетире турган болсок, огражденияга, ал акча жөн эле воздухка учуп кетип атпайбы? Эми бул жакшы идея болуп атат. Бирок жогоруда айттыңыз, Айыл чарба министрлигине барсаң, түрдүү өздөрүнүн талаптарын кое берет, же болбосо түшүнбөйт. Кыскасы, тоскоолдук бар. Эми азыркы идеяңыздарды ишке ашырууга тоскоолдуктарды ашып өтө аласыздарбы? Азыркы идеяны ишке ашырууга биз тоскоолдуктарды тоскоолдук деп эсептебейбиз. Себеби дегенде биз түшүндүрүү, элди агартуу менен мына Кыргызстанды 3 жолу почти ар бир айылга кирип элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Мына интенсивдүү багбанчылыкка өткөрүп атабыз ошолорду. Өзүнүн эле кичинекей участогунда жасагандан кийин, алар бунун пайдасын көргөндөн кийин аларды токтотуп болбойт. Аларды эч ким токтото албайт. Эми биз азыр Борбор Азия багбанчылар биримдиги деп атпайлыбы? Эми бул жалгыз эле Кыргызстан эмес да демек. Ошол эле биздин кошуна мамлекеттер бар да. Алар менен кандай алака бар? Алардын мамилеси кандай? Тажикстан менен алака онлайн түрүндө болот. Алар менен биз баягында пикир алмашабыз. Кандай эмне болуп атат быйыл? Түшүмдүүлүк кандай болду, тиги мына жаңы баягы багбанчылыктын жаңы жолдорун практика эме кылабыз. Өзбекстан менен жолубуз ачык болгондугу үчүн биздин жигиттер барып, ал жактагы ошол интенсивдүү бактардын ичине кирип аралап, ошолордун пайдасын, ошолордун баягындай кетирген ошибкаларын тынбай балып үйрөнүп келип атабыз. Алар бизге караганда алдыда. Алар бизге караганда бир 10 жыл алдыда Өзбекстан. 10 жыл. Себеби дегенде алар интенсивдүү багбанчылыкты 2005-жылы башташкан булар. Эми дагы бир маселе бар да, мисалы ошол эле мен мисалы үйүмө алма тикким келди. Көчөт сатып алам. Бул жерде 2 жаңылыштык болот. Биринчиси, мен көчөттү билбейм. Экинчи, мисалы ошол жерде сатуучунун абийири. Ал мисалы начар көчөттү балким мактап сатышы мүмкүн. Же болбосо ал деле бирөөгө алданып, ортомчуларга алданып, начар көчөт тап келип сатышы мүмкүн. Мындай абал болбош үчүн кантиш керек? Мисалы ошол эле мына жаз келе атат, көчөт тигемдегендер кайка кайрылат. Эми кеңеш мененби, же болбосо туура көчөттү сатып алыш керек деппи? Буну маселени чечип коюш оңой эле. Буну маселени чечип коюш оңой. Ошол Айыл чарба министрлиги менен келишип туруп, ошол биздин фискальный органдар бардыгы менен келишип туруп, анан ошол белгилүү Польшанын бир 10 питомниги бар. Аларда вне зоны о вирусный безопасности деген сертификаты бар. Андан Түркияда жашыл сертификаттын ээси бар, где-то бир 30 питомник бар. Мына жалаң ошолордун гана питомнигинен келген көчөттү саткан уруксат берип коюш керек. Берки азыркы Өзбекстандан келип атат. Көчөт аябай көп, миллиондоп келет Өзбекстандан. Жылыга отургузабыз, жылыга кургап калат. Себеби дегенде агротехникалык эрежелерин сакталбай жасалган көчөттөрдү алар. Анан Кыргызстандын өзүнүн көчөтканалары бар. Алардын бардыгы высокорослый. Бул көчөттөр уже прошлом. Буну деген отургузбаш керек. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бүттүк. Азыр уже жылдан жылга
Biz 20 миңден баштаган болсок, biz миллионго чыгып кетип атсак, алар 10 миллиондон ылдый түшүп кетип атат. Жакында алар 20га түшүп калат, biz 10 миллионго чыгабыз. 10 миллион көчөт жыл сайын biz алып кирип Кыргызстанга элдерге ошону. Анан кийин дагы бир вопрос, мына ушул айыл чарба министрлиги азыр бизге бир жардам берип, мына азыр 1 миллиард сом мен өзүм жеке сурап атам. Ошол мамлекет менен совместный бир ишкана кылып туруп, мына ошол жерде, ошол эле Италия, ошол эле Канада, ошол эле Израилде чыккан, ошол эле Польшада, Турцияда чыккан көчөттү мына ушул жерде өзүбүздө реанированный кылып туруп биз жасай алабыз. Биздин специалисттерибиз бар. Мына ушуга биз жардам бере турган болсо, азыр $4 сатып аткан көчөттөрдүн баасы резко $1 чыгып калмак. Ар бир адамга доступный болуп калмак да. Эми азыр дагы бир суроо болуп атат. Мисалы ошол эле көчөт тиккендер, же болбосо буга чейин азыракпы, көбүрөөкпү бакчасы барлар өз алдынча аны карай алышпайт. Анткени тажрыйба жоктугу. Бутаганды билбейт. Туура дарылаганды билбейт. Капельный системасын койгонду билбейт. Ушул түрдүү маселелер бар. Анан кийин биз баягы салттуу багытта эле жазында түйүн актап коебуз. Тегиздеп кичине жумшартып коебуз дагы, анан кийин айрым бир бутактарын кесип коебуз да отура беребиз. Эми бул жагына келгенде багбандар биримдиги карапайым элге, мисалы ошол эле маалыматы жоктор же тажрыйбасы жокторго сабак өтүү, үйрөтүү боюнча бир аракеттер барбы? Ошол Борбор Азия багбандардын биримдигинин негизги эле өзүнүн маселеси, ошол бир эле маселени койгонбуз биз. Ошол Кыргыз элинин ушул жаңы багбанчылыкка ушул түшүнүк менен өтүүсүнөн ошол элди агартып туруп ушуга жетиштик да биз. Мына барабыз, семинарларды өткөрөбүз, ар бир кишинин суроосуна жооп беребиз, анан ошонун жеринин анализин алабыз, анан жерине эмне жетишпейт, аны деген үйрөтөбүз, моуларды сатсаңыз, ушул элементтер толот, анан жериңиздин бардыгы 100% иштегени жарамдуу болуп калат деп ушуларды үйрөтөбүз да. Ушул биздин ишибиздин майнабынан анан кийин ушул азыр элдин бардыгы жалаң эле ушул бак отургузсам, бак кылсам, баламы агрономияга окутсам деген кишилер көбөйдү да. Баламды агрономияга окутамын, менин балам дагы агроном болсун, өзүбүздүн айылда ушул башка бирөөдөн эме баягындай совет сурабай, өзүбүздүн эле баладан ушундай сабак алсак деп атышат да. Демек бул жактан да сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерди жүргүзүп атасыздар. Ооба, жүргүзүп атабыз. Сабактар ушул болуп атат. Эми мисалы ошол эле 7 регионду алалы. Кимге кайрылат? Себеп дегенде сиздер социалдык тармактарда активдүүсүздөр, сиздерди социалдык тармакта отургандар таап алат. Ал эми ошол эле айылда жашаган аталар, апаларыбыз же бир туугандарыбыз кимге кайрылат? Анткени туура эмес бутап койгондон билем, биздин билишибизче бактар дагы куурап калат. Же түшүмдүүлүгү начарлап кетет. Туура эмес, өз убагында эмес, суук кезде же багында жылып кеткен, күн жылып кеткен кезде бутап койгондо ошол жерде баягы неме суу жүрүшү бузулат дагы, ошондон дарак кургап калат да. Ошон үчүн мына сиз айткан ошол аталар, апаларга мына биз бага жете албай атабыз. Себеп дегенде бизде мына телевиденияга, ЛТРге же болбосо Пирамидага же КТРге бизге бир жарым саат убакыт бергенде биз ушул өзүбүздүн ойлорубузду ошол элге да жеткирип алат элек да. Себеп дегенде сиз айткандай баягындай центрный телефондо кемпир чалдар көтөрбөйт. Основной жумушту акырын жүрүп алып, мына ошолор бүтүрөт бардык огороддогу жумуштарды. Биз деген суббота, воскресенье бардыгын чакчал экенин чыгарып коюп келе беребиз. Бир неделе, 2 неделе ошолор кайра оңдойт ошонун бардыгын. Ошо билинбегени менен ошол биздин иштөөчү эң баягы катмарыбыз ошол информациядан аксап атат да. Анан барып эле биз ушундай бир передача кылайлы деп эле ушинтип айтсаң эле, ал жерде жалаң эле ушул же бийликти макта дейт, же бийликти кош дейт да. Мына бийлик деген монтип бизге жардам берип, анан кийин биз монтуп калдык деп айттырат да. Бая Саякбай Каралаев компартияны кош дегендей болуп. Саякбай Каралаев айткандай, компартияны кошпосоң сендей адистин кереги жок дегендей ошондой болуп атабыз да. Чындыгында келгенде биз мына айыл чарба министрлиги аткарбаган жумушту аткарып атабыз.
мына Шумалга келип бир министр ошол бардык Кыргызстанды 3 жолу кыдырып чыга элек. Бир да министр. Мен ар бир айылга почти кирип атам да. Кирип ошол жерден 10 киши чогулса дагы 10 кишиге да семинар өтүп атам. Мен негизги максатым мына биздин Кыргызстандагы жерлерибиз бардыгы жашыл болуш керек. Биздин балдарыбыз мына мөмө жемишке тоюш керек. Мына азыр өзүңүн Россиядан мисалы үчүн балдарың акча салып атат, ал акчанын бардыгын кайра эле ошо Россиядан келген ошол продуктага бересиң, кайра жейсиң. Балаң ал жакта эзилип атат, сен биякта эзилип атасың. Бул деген мындай бир кандай порочный круг болуп калды да. Бала төрөлөт, өстүрөбүз, онду бүтүрөбүз, онду бүткөндөн кийин эле Россияга жиберебиз. Россияга барат, ал 20 жашта бара турам болсо, 25те кайра келет. 25те келгенден кийин ал жигитте уже бел кеткен болот. Ал жигитте уже артроз, полиартрит бардык оорулардын букети менен келет да ал кайра тияктан. Ал жак суук. Биякта южный жигит андайга көнгөн эмес, андай -40, -35 сууктарды ал деген организм разрушаться этет да кайра келет. Мына с какой ценой? Мына мен айтарым ошон үчүн жигиттер, кыздар, балдар, силер агрономияга окугула, агрономияга окуп, ошодон мына агайлар окуткандан сырткары дагы өзүңөр билим издегиле. Мына мисалы үчүн мен өзүм агрономияны бүткөн эмесмин. Ошол министерствода менмин деген агроном менен отуруп кадимкидей сүйлөшөм. Себеби дегенде самообучение семинарлар. Мен көп катышам онлайн семинарларга. Ошол жерден өзүм билбеген суроолорду ошол жерден алам мен дагы. Кыргызстан боюнча канча мүчөңүздөр бар? Кыргызстан боюнча где-то бир 300 миңдей бар. Эң аз дегенде. Жалаң ошол биз менен бирге ошол ыргалды багбанчылыкты кыймылдатам деген. Мына бизге эми эрмек азыр багбандарга бизге эч нерсенин кереги жок. Бизге мамлекет суу чыгарып берсе эле болду. Биз калган проблемабызды өзүбүз Суу чечип чыгарганда алабыз. кандай? Арык канал казып бериппи же? Канал казып бериш керек. Буровойлорду коюп, скважина чыгарып туруп, бардык жерлерге суу жеткирүү керек. Суу жеткирүү. Буну баягы илгеркидей эле кооператив түрүндө, мисалы ошол жеке тараптар же болбосо жанагы бизнес катары көргөн адамдарыбыз, ишкерлер эле өздөрү кыла алабы? Аларды Мисалы менде бир 10 гектар жер болсо, кайракы жер. Ошол жерге мен өзүмдүн каражатымды салып, жанагындай эле кудук казып, же болбосо арык тартып келип, андай аракеттер мүмкүнбү? мүмкүн. Сөзсүз эле мамлекетти карайбызбы? Мамлекетте каражат көп, мамлекет деген чыгара турган болсо 10 гектарга эмес 1000 гектарга чыгарат дагы. Тетиги 10 гектарга мисалы үчүн суу чыгарганда $60 000 кете турган болсо, эгерде мамлекет чыгара турган болсо, ал жерге $6 000 кетет да, арзан болот. Экономичный болот. Себеби мисалы ошол эле каражат кетет да менден деле. Мен тескерисинче эгер жеке адам катары ошол жерге арык сала турган болсом, арзанын карайм. А мамлекетте жогоруда эле биринчи, экинчи, үчүнчү тепкич бири-биринен тендер тиги бул болуп атып эле. Тескерисинче алар менен иштешүү мамлекеттен сураган оорураак го дейм. Өзү баягы скважина казылганда, скважина казасын, анан 1 метри кээ бирки жерлериники 15 000 сомдон болуп кетет да. Мисалы үчүн 1000 метр каза турган болсоң 15 миллион сом вложение кыласың жанагы жерге. Бул деген частниктер иштейт сени менен, ал кымбат болот. Эгерде мамлекет мисалы үчүн канал казып туруп ошол сууну алып келип бере турган болсо, ошолдон 100 эсе арзан болот. Буренияга караганда самоток өзү келген арзан болот да. Ошону эске алышыбыз керек. Бул деген чоң мега проект болот. Ошонун эсебинде мисалы үчүн 1 миллион гектар жерге суу чыгара турган болсо, $100 миллион кете турган болсо, эгерде ошо бөлүп чыгара турган болсо, ал жерге уже 3-4 миллиард кетип калат да. Ошон сөзсүз түрдө бул деген чоң ушундай проект болуш керек дагы. Ошол проектти чоң суу алып келип туруп, анан бардыгына бөлүп берүү маселесин караш керек. Ошондо элге арзан түшөт. Мындайча айтканда, ар бир ишкер жол болсо, ар бир ошол багбан өзүнүн жеринде эмес, бардыгы биригип алып туруп, биригип алып жасаганы жакшы. Намного дешевле түшөт. И мамлекет ага жардам бериш керек. Мамлекет ого деген баягында мыйзамдарына жардам бериш керек. Мыйзамдарын кылып, мисалы үчүн азыр мен бир жерге канал казайын деп бара турган болсом, мага деген толгон тогой справканы алып кел дейт, анан чуркап жүрө бересиң. Ал бетиме судан бул мен. Эгер оң жооп берсе, терс жооп берсе, дагы 14 күн күтүшүң керек. Ооба. Мамлекетте болсо машина, мамлекеттик машинада мисалы отдел проектирования бар. Убакытты коюп, бир айда мына каналды чечип койгула, документациясын пол неме алып туруп, старт кранды коюп койгула, мен барып туруп тартып коёмун. Болду, каза баштайсыңар деп койсо, болду, президенттин бир эле сөзү менен эле бүтө турган маселе бул. Мына таш көмүрдөн
bir канал бар. Ошолго 600 миллион доллар кетет экен. Зато аны менен канча где-то bir 25 миң гектар жер сугат болот да. 25 миңди 600 миллионду 25ке бөлө турган болсоң, 25 миң гектарга. Бул деген ар бир гектарына bir 1000 доллардан эле bir арзыбаган эле bir тыйын болуп калат да, 500 доллардан. Аны деген кайра эле ошол элден взыскать этип алып койсо болот да. Мына мисалы үчүн карта кылып бөлүнгөн өзү. Сиздин канча жериңиз бар? Мына 600 миллион долларды бөлөбүз 25 миң гектарга. Ошондо 500 доллардан тие турган болсо гектарына. Сизде мисалы үчүн 10 сотик жериңиз болсо, сизден 50 доллар. Сизде 10 гектар жериңиз болсо, сизден 5 миң доллар. Ошондо кайра эле акчаны алып туруп, ошол эле акчаны дагы башка каналга салып. Башкача айтканда мамлекет менеджер болуп бериш керек экен. Мамлекет менеджер аткаруучу болот. Менеджер жана аткаруучу болуп бериш керек. Анан кийин ошол эле кезде сиз айткан жана бизнесмендер, баягы күчтүү, баягы белдүү жигиттер ошол жерде өзүнүн эмесин көрсөтүш керек. Эми соңку суроо болсун, бизде убакыт соңуна чыкты. Ошол багбанчылык боюнча, бакты кароо боюнча, бутаган, дарылаган жана башка 2-, 3-, 5 чарбалык иштер боюнча жерлерге кимге кайтылса болот? Эгерде азыр бизди көрүп турган ошол эле Баткендикпи же Көлдөнбү бир багбан көрсө, мага кайрылсын 0550 20 0007 менин номерим Абдулла Ташиевич деп, анан суранат элем немени WhatsApp'тан голосовой жөнөтсө. Баягы бир кишиге жооп бергиче убакыт аябай өтүп кетет. Бизде болсо ошо видео жооптор бар, видео шаблондор бар. Сүрөсүнө карап эле ошо видеону эле жөнөтүп коебуз, ага уже толук маалымат жетет да. Анан деп отура бербейт. Маегиңизге рахмат. Биз дагы максат кылалы, жалпыбыз коомчулук дегендей. Эгерде чындап эле бул экологиялык жана экономикалык жактан таасир бере турган болсо, оң жагынан анда бул багбанчылыкты колдош керек. Эми коомчулук өзү тараза кылат жана келечекте анын да жыйынтыгын көрүп баштайбыз. Себеп дегенде башында баштадыңыз. Азыраак 20 миңдей мүчө менен азыр канча бир миллионго жетип калдык деп. Эми биздеги коноктордун бардыгынын биз маегин цензурасыз берип келебиз. Андыктан сиздин дагы бүгүнкү бизге айтып берген пайдалуу кеңештериңиз бардык көрөрмандарга жетет. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап жатабыз. Бүгүн бизде Борбор Азия багбандар биримдигинин төрагасы Абдулла Ташиев болду.